Акыркы кезде ресторан, кафе, чайканалар көбөйүп, көпчүлүк эл мааракелерин үйдө өткөрбөй калышкан. Ырчылардын ресторандарда өткөн тойлордо, кафелерде ырдап акча табаарын билип эле жүрөбүз. Бирок биз бүгүн чайканада ырдап жан баккан ырчыларыбыз тууралуу кеп кылабыз. Чайканада көбүнчө ырчылар жеке эмес, топ болуп ырдашат. Ошол топтордогу ырчылардын бири Мурат байкеге суроо узаттык. Мурат байке, ар бир чайкананын өздөрүнүн музыканттары бар турбайбы? Сиздер кайсы чайканада ырдайсыздар? Ооба, ар бир чайканага кирип эле ырдай берсе, ызы чуу болуп кетпейби? Биз Ленинград көчөсүндө катар жайгашкан бардык чайканалар менен сүйлөшүп келишип алганбыз. Кыдырып 9 чайканада ырдайбыз. Үй бүлөлүү экенсиздер. Бала бакыраны бакканга бул жактан тапкан акчаңыздар жетеби? Кайдан үй бүлөнү бакканга жетсин? Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн ырдайбыз. Талантты элге тартуулап турбасаң да болбойт экен. Илгеркидей маданият үйлөрү иштебесе, мамлекетке иштейли десек, маданият кызматкерлерине 3-4 миң сом айлык берет. Ушул сыяктуу эле топтордун бири Калкан тобу. Бул топто 3 жигит ырдайт. Саламатсыңарбы жигиттер? Ар бир чайканага кирип ырдап берелиби деп суроо ыңгайсыз эмеспи? Биз Калкан тобу 1 жылдан бери Улуу Тоо чайканасында ырдап келебиз. Албетте чайканада ырдоо үчүн тартынбаш керек. Кыргыз эли фонограммадан тажап, кымыз жыттанган, жандуу ырдалган эски кырларды сагынып калыптыр. Бизди ушул кезге чейин жактырбаган кардарлар боло элек. Кардарларыңыздардын арасында ырдатып алып акыңарды бербей койгондор кездешеби? Мамат, эми кардарлардын арасында ыр сүйгөнү бар, сүйбөгөнү бар дегендей. Отургандардын бири ырдасын десе, экинчиси ырдабасын деп өзүрө уруша кеткендер болот. Акыбызды бербей койгондор көп деле болбойт. Чайканада ырдап канча табасыңар? Нурсултан, чайканада ырчыларсыз жакшылык өткөрүү, тамактын тузу азыраак болгондой эле көңүлсүз болсо керек. Ушуга жараша биздин да тапканыбыз жакшы. Тактап айтканда, кээде бир күндө 10 миң сомго чейин таап коебуз. Ал сумманы үчөөбүз тең бөлүшүп алабыз.